Атай, рөл. Эмне болду? Ой, акырын келинди ойготосуң. Эмне кол жаңсап атасың? Мында эле чыкырбайсыңбы? Ой, акырынчы келинди ойготосуң. Ой, эмне болуп тур эм? Ой, чай иштеп чакырдым. Иш чай. Мустафа. Апасы. Этет келиниңди тур десең болобу? Саат 10 болду. Түшкө чейин уктап жата береби? Кепка. Ой, илгери келиндериң 3-4 төрөгүчө кайнене кайнатадан биринчи туруп, чайын даярдап, тамагын даярдап, о дасторкон жайнатып күтүп турчу эле. Азыркы келиндериңди айта, бир кыйы уктап жатышат. Мага кыйкырсаң кыйсың, тур, ойготчу келиниңди, тур. Апай, ай мен эмне демек элем я? Ай, жалгыз келинибиз болсо, жалгыз балабыз болсо, койчу андан көрөк чал. Ой, азыркы жаштарыңды билесиң да, бирдеке десең эле угушпайт, мурдакыдай эмес. Андан көрөк чайыңды ич да отурчу ойлонайын, чал. Ушу кара чайды шимирип олтура беребизби кечке? Курсак ачты кемпир, бирдеме чыш-пыш кыла калчы, же өзүң жасабаган ойготчу келинди. Кокуй, акырын. Келин угуп калса жаман көрөт, өздөрүнчө тамак жасап жеп атышыптыр деп. Анан кечинде балаң келсе эле айтат. Анан экөө дагы ажылдашып, кыжылдашып, ажырашып тынат. Койчу, абышка койчу. Кемпир ай, жантан бери мантың бышмак, мантың. Ой, акырын жеп ичип кайра жыйнап коймокпуз, байкабай калмак. Ойга түгүн, акырын айланайын, отурчу, иччи мо чайыңды иччи. Акырын ойготосуң. Привет. Эй, тетиги жана балаң Нурланга айтып, тарбиялап койбойсуң өзүң алың жетпегенден кийин. Анан дагы эмне кылайын? Я. Эй, илгери жанагы сен жаңы келин болуп келгенде, апам мага айтчы сенин кылыктарыңды. Анан мен сени тарбиялап басып жатып калчу эмес белем. Эй, чал. Ай, мен дагы билчимин, ошо апам жиберип атканын. Азыркы жаштарың андай эмес да, чал. Бирдеке айтсаң эле укпай басып кетишет. Койчу, иччи чайыңды. Эдеди кудаштын эле кызын алсак болмок да, жакшынакай кыз, намазын окуган, башынан жолугун түшүрбөгөн кыз. Ай, аны сен өзүң алдырбай койбодуң беле? Баарыбызды таң атпай эрте тургузат, баарыбызга жол кийгизет деп. Мына, эми отур ушинтип. Ошону мен туура эмес кылыптырмын да. Келинди тургузуш элеби? Азыр мен сага келинди тургузуп келем. Сени мен тургузам азыр. Кел тап. Мына. Айттым биле, иччи чайыңды, отур, ич. Мам, пап, привет. Эмне кылайын? Жок, эчтеке кылбай эле кой, айланайын. Могул атаң катуу сүйлөп ойготуп койду окшойт. Барып жатып уктай бер, айланайын. Бара кой, бар. Ладно. Бара кой. Эмне деп атасың? Ой, эчтеке кылба дейсиң да. Тамак жаса дебейсиңби? Кемпир, айт дети келиниңе. Ишине кайнене кайнатага ыйба кылсын, жолугун салынып халатын кийсин. Мен айтсам жаман болуп калат азыр. Акырын, угат, отурчу бас. Жакшылар, апа. Кандайсың? Балам, эрте келдиң го? Келдиңби? Кел ага, кел. Акча коротуп көчөдөн тамак ичпей, үйдө эле чейин дедим. Кандай отурасыздар? Балам, рас кылыпсың. Үйдө аябай тамак көп эмеспи? Тим эле келин шыкылдатып, түрүлөп жасап атат. Мику! Оу, Мен келдим, тамак бересиңби? жан келдиңби? Курсак ачты. Кел, тамакка кара. Силер эртең менен Көзүңөрдү чуп. тамак иштеңер беле? Болсо жейт элекпиз деле, жемекпиз я кемпир. Жейт элек я. Жок, биз жегенбиз. Ой, келиним эртең менен эрте туруп бизге тамак жасап берген, ыппызык кылып. Айланайын келиним мен жегенбиз. Наурек атаң. Бугул атаңар эртең менен тамакты былчыйып жеп алган, калп эле тамашалап атпайбы? Токтот. Тим койгон сайын эмне деп эле былжырап атасың? Бала, айт катыныңа, жаңы эле турду. Акырын келин угат. Уксын. Ушундай кантип жашоо болсун? Келинден коркуп жашайт деген. Илгери деген кайнене кайнатадан коркуп жашачы келиндер. Азыркы келиндериңди карачы. Айт дети катыныңа.
Кичине кыйба кылсын. Жолгун салынып халатын кийсин. Жанагы милиция формасын кийсе милиция дейсиң. Доктор халатын кийсе доктор дейсиң. А мына келин башына жолгун салынып, халатын кийсе, мына ошону келин дейсиң. Атыгине жүр аттыгине. Тырсыйып кызга окшоп. Ой, акырын. Ой эмне? Акырын. Болды маңышқа емнеле болуп атасың. Бир ачыңды мага бер. Сен да кемпир болушуп жан тарта бергениңди токтотчу. Ич. Айт катыныңа, айтарын айттым. Эми ажырашдым деп кужулдашып кетпей, жакшыраак чечим чыгаргыла. Ич. Ата, мени кечирип коюңузчу. Нурлан мен жаңы эле тамак жасап үйрөнүп атканда алган. Бир айдан бери саат 5-те туруп тамак жасап атам. Анан окшошпой калып, мен аны кайра төгүп атам. Апе ботом. Ай, ал жагы менден сурабайт белең. Мен үйрөтмөкмүн да айланайын балам. Ай, уялбады. Эмнеден уяласың? Ата апа, Миргүл үйдүн кичүү кызы болчу. Ошондуктан аябай эрке өсүп калган. Бир аз убакыт бериңиздер, сонун келин болот. Жолук салынбагандын себеби силерге жолук жакпагандыктан салынбай жүргөм. Мен мындан кийин жакшы кызмат кылам. Айланайын, ошону мен туура эмес кылыптырмын. Жолугуңду башыңан түшүрбөчү, такыр түшүрбөгүнүңө. Тем более келин болгондон кийин такыр түшүрбөгүнүң. Мына Урейка апаң келин болуп келгенде жолук салынып келген. Мына келинди болгуча жолугун түшүргөн жок башынан. Жолуңду такыр түшүрбөгүнүң кызым. Мен бир айдан бери үйрөнгөн тамагымды тиги чоң үйгө жасап койгом, осы тигиле жакшы дасторкон жайып койгом. Ай, Осы тип эле жейт. ой, тамак жейткенбиз, ай, тамак жейткенбиз жүргүлө. Жейличи. Баскыла. Ой, мен Балам, могул жакта жана мусорлардын баарын ыргытып ич. Аял алган окат кылбай алдың Макул ата. Ким? Бергел. Кандай? Жакшыбы? Могу бакалашкаларды алып барасың да сатасың дагы өзүңө бир аз тыйын аласың, макулбу? Рахмат. Макул.